Kansimda kıy albaymen kımbat jamalın. Seni menen kıyaldarga jeter. Ot жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды бий койсом дагы сени менен. Чоң энем депутат болчу негизи. Сүйлөгөн такылдаган аял болчу да. Атам гитара чертип, папамды сүйдүрүп алып тургандачы. Көздөрүңөн көрүп келем. Халалалалала, 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 халалалалала. Эгер мени сүйөм деп айтсаң. Болду, ушул жерде токтотуп алалы. Турмушта туңгуюк абалга туш келип, кантем деген ой сизде жарала турган болсо, суроодун айланасында кала турган болсоңуз, эч кайгырбаңыз, капаланбаңыз болгону. Жаныңызда сабыр деген түшүнүктү мээңизге калыптандыра турган болсоңуз, жашооңузда бардык нерсе жараткан Кудай буйргандай болоруна биз толуктурда ишенебиз. Сиз 5-каналдагы Чөнөк программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, студиябыздын алгачкы меймандары бар. Жаш ырчы аткаруучулар Нурбакыт Карыпбеков жана Кубаныч Сапаркулов. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен. Жигиттер, тааныша алгач, кош келиптирсиңер. Мен сол жакшы. Сырттагы суукту жагымдуулар менен жылытып атасыздар. Албетте. Өзүңүздөр тууралуу кыскача маалымат. Өзүңүз жөнүндө баягы каяктан кылын аласыз деген. Өзүм болсо Нарын областына караштуу Кочкор районунун Эпкин деген айылына жарык дүйнөгө келгем. Ошо өзүм 2000-жылы калам. Ошол жакта 11-классты бүтүрүп алып, бул жакка келип, азыркы учурда Бибисара Бейсиналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде окуп атабыз, эстрада бөлүмүндө. Жакшы. Сиз, Кубаныч? Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, урматтуу кызым, керемет кечиңиздер менен. Мен өзүм негизи Нарын областына караштуу Актала районунан болом. Бирок Ысык-Көл областында Темир деген айылында тайнем таятамдын колунда чоңойгом. Ошол жакта окуп, ошол жактан билим алып, азыр шаардабыз ошо. Азыркы учурда сиздерди үй бүлө мүчөлөрүңүздөр, ата-энеңиздер көрүп атабы? Көрүп. Кол булап коелу анда. Апа ата. Социалдык тармактарда Нурбакыт сиздин аткарууңуздагы чыгармалар көпчүлүк угармандардын ушунчалык арзуусуна жакшы каалоо тилекке арзып, жакшы бир маанай тартылып атасыз да. Азыркы учурда кайсы чыгарманы аткарабыз көрөрмандарга? Көрөрмандарга деген Мирбек Атабеков байкебиздин Сени менен деген жаңы чыккан чыгармасын аткарабыз. Кабыл алыңыздар. Билбедим тарыныч эсимде каларын, болбогон нерсеге чоң күмөн саламын. Кереги жок ойлорду мен кайда катамын. Ачкым келет жаңыдан сүйүнүм барагын. Мен сени менен кыялдарга жетем. От жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды бийик койсом дагы сени менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы сени менен, сени менен. Башкаларга көңүл бурсам дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы сени менен. Билбей ичимден сыр бербей каламын. Түшүнбөм бүтпөгөн түгөнбөс талабым. Биз кетирген катаны өзүмө аламын. Кансимда кый албайм кымбат жамалың. Сени менен кыялдарга жетем. От жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды бийик койсом дагы сени менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы сени менен, сени менен. Башкаларга көңүл бурсам дагы, өзүмдү мен
Маңалы керемет аткаруу, жагымдуу чыгарма 5-каналда түз эфирде Акчынбек программасынан кагында жагырып жаткан учуру студиябыздын меймандары Кубаныч Сапарбеков, Нурбакыт Карыпбековдор. Мындай талант, мындай үн кайдан сиздерден? Мындай талант менин баягы айта кетсем чоң атаман десем да болот. Себеп баягы менин атам дагы өзү таланттуу адам, ушундай телевизордон көрүп жатпаш керек. Мен чоң атам илгери комуз чертип комуз ойноп койчу экен. Анан атам айтты, мен чоң атам көрбөй калдым да себеп. Анан ошо атамдан уккан боюнча чоң атам комуз чертип калчу дейт. Анан ошо чоң атамдан да өтсө керек атамач. Атам болсо гитара ойнойт, аккордеон ойнойт, комуз да чертет да, себеп баягы жапайы таланттуу кот эмеспи? Ушундай анысы айткандай жапайы талантты өзү эле өздөштүрүп алган эч ким бизде мындай музыка жагынан билим алдырган эмес, болгон өзү күчтүү. Мен ойлойм, өзүнүн табигый таланты бар да. Менден дагы күчтүү да, атамчы негизи мен ойлойм да, ошо барганда айтып калам. Мен музыкальныйга окудум да, себеп окугандан кийин атам. Силер деле окусаңар, менден дагы кыйын музыкант болмок экенсиңер, себеп баягы өзүм билем. Биз окуушунча болуп атабыз, окубай да мындан ашсыз деп. Окубай эле, слух өтө күчтүү да музыканы. Ошол атамды тартып, ошо чоң атамдан өзүбүздүн баягы туугандардан келген талант ошолорду. Ошондон келип калды мага. Ошо атамдын. Мага болсо чоң энем атаман өткөн. Чоң энем депутат болчу негизи. Сүйлөгөн, такылдаган аял болчу да. Атам гитара чертип, апамды сүйдүрүп алып тургандачы. Гитара менен сүйлөшүп жүргөндө. Гитара болбосо мындай болмок эмес дейсиз. Апамдын жатаканасына барып Бишкектен. Атам иштечи ал убакта. Кафеге киргизип, ырдап берип апама. Апам атамды каты сүйүп калып, анан ошентип баш кошкон экен. Баары гитарадан башталган экен да. Ошо атам тартып атам мен дагы. Оңой болчу окшойт да андасы. Ошо гитара менен чертип сүйдүрүп. Азыр деле оңой. Эң жакшы урматтуу телекөрүүчүм, дал ушундай таланттуу жигиттерге сизде каалоо тилегиңиз, сурооңуз болсо байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырыңыз. Келип түшкөн билдирүүлөргө назар сала турган болсок, Ассаламу алейкум, Нурбакыт инем, чармачылык ийгилик каалаймын. Биз сени жакшы көрөбүз. Байкең Жылдызбек деп акыркы сандары 706 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Өзүңүздөр аябай шайыр, жөнөкөй мырзалар экенсиздер. Ушуңуздан жазбаңыздар, Кудай буйрса. Алдыда сиздерди чоң келечек күтүп турат. Эң негизгиси жөнөкөй болуңуздар деп акыркы сандар 360 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Нурбакыт чармачылыгыңа ийгиликтерди каалайм. Окууңа албан ийгилик болсун, өнөрүң өркүндөй берсин, келечегиң кең болсун. Жумгалдан Таежең Света алга. Нурбакыт азаматсың, бар болду. Акыркы сандары 715 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандар 290 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Утманды кечиңиздер менен. Эки жигитке тең чармачылык ийгилик каалаймын. Чындыгында жөнөкөй шайыр мырзалар экен. Ушуну ардан жазбагыла. Гитара ойногон жигит чындыгында туура айтты. Мурда биздин убакта чармачыл жигиттерге гитара ойногон балдарды сүйүп калуу аябай бат болгон дейт. Айтпадым эле. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кутманды кечиңиздер менен, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мүмкүн болсо Мирбек Атабековдун чармаларынан дагы аткарып берүүңүздөрдү өтүнөт элек. Аябай жакшы эфир болуп жаткан учуру бар болуңуздар да. Акыркы сандары 745 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Урматтуу телекөрүүчүм, сизде түз байланышка чыгам деп камданып турган болсоңуз, анда номурларды эсиңизге салып өтөлү. 0995 23 81 бул WhatsApp номур жана 592070 312 кодун терип түз байланышка чыксаңыз болот. Бизде азыр кыскача жарнамалык турмөк бар. Сыртта канчалык ызгардуу суук болбосун, сиздин үйүңүздө жагымдуу атмосфера, жай мезгили алып барганга биз сөзсүз түрдө аракет жасайбыз. Көрүп жатканыңыз 5-канал Акчынбек программасы. Студиябыздын меймандарынан сиздерге дагы бир жагымдуу чыгарма болсун, кабыл алыңыздар. Сиздер үчүн Жаллам деген чыгарманы аткарып коеюн. Мирбек нурларынан суранып калдыңыздар. Илебиң өрүктөп барам, Илимебей көзүн карайм, жамалың периштедей,
жайылып аппаққана тазасың ару таңдай тамшанған татты балдай алтыным алмаштырбай жалғызым сен толған айдай суранамын жалыннан сен кетпеші жанымдан сезімдерім саға болсын татты екен барынан суранамын жалыннан сен кетпеші жанымдан сезімдерім саға болған татты екен барынан жинаған бақытым болчу жыл өткен сайын толчу гүл жеттанған гүлзар болсоң бұлбұл болып маға қончу себепсің жаңырыма жетермін қадіріңа ырыс менен саға қошқон ырасымын тағдырыңа суранамын жалыннан сен кетпеші жанымдан сезімдерім саға болсын татты екен барынан суранамын жалыннан сен кетпеші жанымдан сезімдерім саға болған татты екен барынан Бале, кабыл чыгалар. Мен ушул жерде түшүндүм. Эмне себептен Мирбек Атабеков Америка Кошмо Штаттарына кетип калды десе, бул жакта Нурбакыт деген жаңысым өсүп келаткан турбайбы? Орун бере, кезек бере деген турбай. Атабековго таасир эмеспи? Жок. Атабеков, Мирбек Атабеков байкебизди баягы эмне кылабыз? Чыгармачылыгын сыйлайбыз. Мен жакшы көргөн баягы Кыргызстандагы ырчылардын бири десем болот. Чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Мыкты чыгармалар жараткан. Негедир жагат ырлары. Аябай. Бирок мен эми анчалык Мирбек Атабековго окшошкум келбейт. Бирок эмнегедир ошо баягы үнүндө окшоштурушат негизи көпчүлүкчү. Анан окшоштуктар бар экен. Мисалы мен Омарды билесиз да? Омар Байкен. Омар Байкен деле ырларын ырдасам аныкына деле окшош берет да мен үндүрүчү анан экөөнүн үндөрүн мисалы Эрландашевдин деле ырлары, Эрландашев байкебиздин Бекборовдун ырларын ырдасам типа окшоштуктар бар анан баягы окшошуп кээ бирлер айткандар болот. Туура эсеге Мирбек Атабековдой депчи. Бирок негизинде туурабайсыз, окшоштук бул жолго. Туурабайм. Бул эми окшоштуктар кичине бар да, мен ойлойм аябай окшоштуктар жок негизичи. Баягы кандайдыр бир тоналисттин высокийларына барганда, баягы низкилерде жок деген сыяктуу ошолордо жок. Окшоштук жок да негизи, анан билем ошо көпчүлүгү айтышат экен. Негизи өзүңүз кимдерден таасир изденесиз? Мындай карап кимдерге түздөнөсүз чыгармачылыкта? Кумир тутуп. Кумир деген башка, мындай карап ошол кишинин жакшы жагын алып. Эми көп да чыгармачылыкта. Мисалы үчүн кели санайлычы. Эрлан Байкенин чыгармачылыгын сыйлайм мен мисалы. Мага жагат лично ырдагандары. Мирбек Атабеков, мисалы Омар Байкени, Гүлжигит Калков Байкени дагы өтө жакшы үнү мыкты да, ошолордун үндөрү. Кайрат Пирмердиев, ошолордой болуп бирдашка бизге аябай эле көп бар го дейм. Нурбакыт Карипбеков да. Көп бар, Бекбориев байкебиз бар мисалы. Мен Бекбориев байкебиздин чыгармаларын аябай жакшы көрөм. Акыбай сизчи? Мен Омарды неметем. Кумир тутам. Неге дегенде баягы Омар байкем өзү 5 маал намаз окуйт, ошонусун аябай баалайм да. 5 маал намаз окуйт, Куран менен жүрөт. Үнү дагы абдан мындай жагымдуу да. Ошо Омар байкени карап түздөнөм десем туура болот го дейм, жаңылышпайм. Демек, чыгармачылыкта ошол кишилердин жолун баскыңыз келет, туура. Ошолордой болсок жаманбы? Аракет кылып атасыздарбы? Буйрса. Мисалы үчүн. Кандай кадамдар болуп атат? Азырынча Instagram анан TikTok деген сот тармактары абдан популярдуу го. Ошол жакка колдон келишинче кавер деп коет, каверлерди киргизип
азырынча өзүбүздүн ырларыбыз жарар элек, негизи оюбуз да бар, максаттарыбыз чоң. Кудай буйрса. Азырынча Instagram аркылуу, TikTok аркылуу каверлерди элдерге ырдап. Өзүңүздөрдүн баягы угармандарды топтоп атасыздар, Ооба, топтоп атабыз. Негизи алдыда максаттарыбыз бар, Кудай буйрса. Өзүбүздүн автордук чыгармаларды чыгарганга аракет кылып атабыз. Ошо студияда дагы бир дос балдарым бар. Ал жакта ошолор болуп дагы иштеп атабыз. Анан мен ошо эме жагынан текст жазганга талантым жок экен негизи. Кичине оондор болсо, мындай чыгарганга бар экен. Талант кичине билбейм. Анан дагы оончулар менен барып, аранжировкалар менен барып жүздөп аракет кылып, угузуп көрүш керек окшойт да. Анан ошо буйрса өзүбүздүн автордук чыгарманы чыгарганга аракет кылабыз деп жүрөбүз. Ошо буйрса. Баягы автордук чыгармага жетпесе керек, баары өзүңдүн чыгармаң. Өзүңдүн ырыңга, Өзүңдүн оонуң деген нерсе да. Жакшы, көрөрмандардан келген пикирлер, билдирүүлөр да бар. Назар салалы. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Нуке Куба досторума салам жолдойм. Үнүңөргө береке деп Кубаныч досумдун аскерде чогуу кызмат кылган Акай деген досуң Муратбеков Акай деп акырксандары 539 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен Нурбакыт ден соолук каалаймын. Кичинекей Таекең менин үнүгө береке, өмүрүң узун болсун, аман бол, чоң сахнага чыгып, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бер деп Токмоктон Күкүнай Эжең деп акырксандары 687 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кочкордон баарыңыздарга салам дейт. Эки жигитке тең ийгилик каалаймын. Аябай сонун ырдайт экенсиздер. Бар болуңуздар деп акырксандары 669 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ай азаматтар, бар болгула дейт. Негизи ырдайт десе ушундай ырдаш керек. Аябай жакшы, бирок Атабековго аябай үнүңүз окшошот экен деп акырксандары 317 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Көрөрмандардын өтүнүчү, суранычы, келип түшкөн билдирүүлөрдү эске алып, дагы бир жагымдуу чыгарма болсун. Эрлан Андашев Байкевичтин чыгармаларынан Оба билем деген Ооба билем. Ооба билем мен да. Көрөрмандар да билет деп койбойм. Баары билет. Бул өмүрдө өзүң бар үчүн тагдырыма мен ыраазымын. Ичте катып сүйүнүң гүлүн жүрөсүң сен кантип күн өтүн. Оба билем сүйөрүңдү сезип келем. Сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Оба билем сүйөрүңдү сезип келем. Сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Халалалалалал, 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 халалалалалал. Эгер мени сүйөм деп айтсаң, жан дүйнөмө бакыт кушу конуп, болор элем сендик түбөлүк, түйгөй болуп өмүр сүрөлүк. Оба билем сүйөрүңдү сезип келем. Сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Оба билем сүйөрүңдү сезип келем. Сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Мале, ол жагы. Айтпадыңыздарбы төмөндө? Биз азыркы учурда ушул Аалам Тор менен эле аткаруучулук менен алектенип атабыз. Жакында бир өзүбүздүн автор чыгармаларга дагы бел байлайбыз депчи. Көпчүлүк учурда азыр Бекбариевдин чыгармаларын айтып атасыздар, Атабековдун, Эрлан Байкенин, Омар Байкенин чыгармаларын, андан башка дагы
кайсы ырчыларга көбүрөөк кайрыласыздар? Мисалы Мисал үчүн ошол эле азыр могу жаш чыгып аткан ырчылар да бар да. Алардын чыгармаларына да кайрыласыздарбы же? жок, кайрылабыз. Жаш баягы жаш чыгып аткан ырчылардан кимдер бар азыркы учурда? Мен билгендерден Калыс Жакупов бар. Жакшырдайт, ал да аябай октурдайт. Мен билген жаш ырчылардан Зарлык Камыралиев акебиз, ал жаңы чыгып келаткан поколениялардан. Арслан Садыбакасов деген да бар. Ал да биздин досубуз болчу, группалашыбыз болчу. Ал да жакшы. Азырда досуңуздарбы? Аз деле баягы ал өзүнчө кетип калды, ошондон кичине алысташып болчу дегениңизде. Болчу. Мен деле болчумун да. Ал деле болчу. Негизи алдыда дал ушул чыгармачылык менен кетесиздер да? Чыгармачылык менен кетебиз. Чыгармачылык менен баягы элге жага турган бир өзгөчө чыгармалардан чыгарам деген ниеттер бар, Кудай буйрса. Мисал үчүн баягы угармандарга, музыка сүйүүчүлөрүнө эмне бергиңиздер келет? Ар кимдин мисал үчүн жашоодогу миссиясы ар башка да. Бирөө ушул жалпы эл мени ырымды уккан, элдин баары мен деп калган даражага жетсем десе, кээ бирөөлөр эмгекти кыла берейин, эл өзү баалап алат деген түшүнүктө жашайт да. А сиздер кандай ойдосуздар? Айтып көрчү сен оюңду. Ошого жарашайт дейсизби? Негизи баягы кыргызда жакшы сөз бар, жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет деп коет го. Эң башкысы тексттери, обондору жүрөктөн чыкса болду. Эл таразы эл сынчы деген дагы жакшы макал бар. Калган эл таразалайт, эл угат. Эң башкысы жүрөктөн чыгыш керек деп ойлойм ошол. Андан Нурбакыт. Жүрөктөн чыгыш керек, бирок баягы жүрөктөн да чыгыш керек, бирок ойлой мындай жүрөктөн чыгарган чыгармалар дагы азыркы учурда эме болуп атпайбы? Кээ бир адам баягы кыргыз элине өтпөй калып атпайбы? Кабыл албай калат, Кабыл албай калып атпайбы? Кээде мисалы ушунчалык ону сону сөздөрү сонун ырлар бар да, мисалы. Ал ырлар деген угарман таппай калат. Угарман таппай калат да, мындай биз ырдап жүргөндүкүнө, музыкалныйда окугандыкына сонун ыр деген боюнча калып каласың, бирок элге өтпөйт. Кээ бир жөн эле мындай бир жеңил эле ырлар, мындай эле ырлар өткөзөт. Жөн ырдап койсо, Жөн эле ырдап койсо. Кээде мисалы бир эме деген да бар экен го, мисалы эле TikTok тартып же кайыр тартып бир эме кылсаң, өлө даярданып болгон, тияк камераңды коюп алып, бүт тайындап, бүт жазат эме кылсаң, ошону чыкпайт дагы эле. Жөн эле жерден барат, бүт ырдап койсоң, ошол чыгат деген. Үйгө барып жөн эле ырдап койсуң. Ошондой экен да. Ансыгандай. Бирок жасап аткан ар бир эмгек эл баалайт деген ишенимди карманасыздар, Баалайт. Эң жакшы. Урматтуу теле көрүүчүм, эч кайда алыстабай туруңуз. Студиябыздын меймандары менен дал ушундай жагымдуу маанайда эфирдик сапарды алга карай улайбыз. Азыр жарнамалык түрмөккө барып келели. Студиябыздын меймандарынын айткан жакшы бир сөзү мага ушунчалык жакты. Жүрөктөн ырдалган ыр бул жүрөккө жетет депчи. Биздин азыр жасап жаткан жумушубуз, урматтуу теле көрүүчүм, баары жүрөктөн, жүрөктөр менен кабыл алыңыздар. 5 каналдагы Акчөбүк программасы. Студиябыздын меймандары Нурбакыт, Кубаныч. Келиңиздер, эми улуу буудулардан өтөлчү. Улумун баягы ырдын бири Ырыспай деп коет го. Андыктан Ырыспай Абдыкадыров атабыздын, Биз экөөбүз деген чыгармасын жакшы болот. Калыңыздар. Билбейм кайдан жаралгансың сен маңдайымда өткөн жалгыз бакыттай сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан башкаларды сага татыбай
же болбосо сен жаралып мен үчүн төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм а болбосо айтчы жаным мен үчүн зарлап тапкан перзентимдей көрүндү сен экөөбүз эки сандай барабар сен экөөбүз эки судай бириккен сен экөөбүз эки сандай барабар Бале. Дал ушундай ыргак менен эгерде күжүрмө эмгектин үстүндө боло турган болсоңуздар, ишенимдүү түрдө айта алам. Жалпы кыргыз журтчулугу, дүйнө коомчулугу сиздердин үнүңүздөргө, чыгармаларыңыздарга ушунчалык суктанып ашык болоруна мен 100% ишенимдүү түрдө айта алам. Кошуласыздарбы ушуга? Бир гана нерсе керек ал үчүн. Эмгектенүү керек. Сөзсүз түрдө. Айтат эмеспи, канчалык талантың ташта жарса дагы, эгерде эмгек жок болсо, анда эч ким эмессиң депчи. Эмгектериңиздер? 99% эмгек, анан 1% талант деп коет го. Баралачы. Башыбызда кетти. 1% эмелер талант адамдар. 1% эмгек керек. Эң жакшы, келип түшкөн SMS билдирүүлөргө назар сала турган болсок, саламатсыздарбы? Нурбакыт Жакшырды айт экенсиң, ийгилик сага, өнөрүң өркүндөй берсин. Кыргыздын эмгек сиңирген артисти наамын ал, бар бол, чармачылык ийгилик каалаймын. Жана кубаныч, аракет кыл, сен да ырдап чыксаң жакшы мүмкүнчүлүктөрүң бар экен. Музыкалык аспапта кол ойноткондон кийин сөзсүз түрдө ырдаш дагы керек. Көбүрөөк аракет кылгыла, ийгилик каалайм деп акыркы сандары 175 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Биз Нарын областынын Актала районунан Кош Төбө айылынан болобуз. Кутмандуу кечиңиздер менен Мирбек Атабековдун чыгармаларынан аткарып бериңиздерчи. Түнкү Бишкекти мүмкүн болсо дейт. Акыркы сандары 873 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кандайсыздар? 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун. Нурбакыт байкеге ийгилик каалаймын. Эң сонун ырдайт. Дагы да көптөгөн ырларды күтөбүз. Мирбек Атабеков менен бирге дуэт күтөбүз. Ак учуктан салам жолдоймун деп акыркы сандары 624 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Чын эле мындай башка ырчылар менен чогуу ырдайлы деген да ойлор барбы? Көрөрманыбыз айтып атпайбы? Балким Атабеков менен дуэт ырдайсыз. Балким Кубаныч Сапаркулов менен. Балким чын эле Кубаныч менен ырдайсыз. Балким чын эле, бирок ошо дуэт. Ой барбы ушундай негизи? Дуэтке ойлонуп көрбөпмүн негизи. Дуэт десе эле мен баягы балдар менен эмес, кыздар менен деп мында ойлойм да. Дуэт ырдаш жанан балдар менен деп эч убакта ойлонуп көрбөптүм. Мисалы эме Мирбек байке менен ырдасак деле болот. Эгер ал киши сунуш киргизет деп койбойсуңбу? Жок, мен сунуш киргизгенде деле меники болбойт да. Мен ырдасаң экөөң айырмаң жок болуп калат. Кимдис ырдап атат деппи? Негизи ырдаса болот. Жакшы чыгармаларда. Аха. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кубаныч өнөрүң өркүндөй берсин. Жездең бар, сежең махабаттан ысык салам. Көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Анан аракеттен дейт акыркы 460 менен аяктаган абонент. Мүмкүн болсо дагы чыгармалардан ырдап бериңиздерчи. Сиздерден аябай күтөбүз. Алдыда жагымдуу чыгармалар болду. Дагы күтөбүз, бар болуңуздар деп акыркы сандары 207 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутман кеч, Нурбакытка ийгилик, келечектин жылдыздары,
бар болгула, элибиздин сыймыктанган жигиттеринен болгула деп Акылбай Кеңбе чогуу окуган дейт. Акыркы сандары 738 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Кандайсыздар? Куба, Нурба, азаматсыздар, чармачылык ийгилик ар дайым бийиктен көрүнө бергиле. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Ализа деп акыркы сандары 453 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен 5-карал ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар бир жасаган жумушуңуздар элге жагымдуу, ошону менен бирге таланттуу уул кыздарды, таланттуу инсандарды эфирге алып жүрө бериңиздер деп акыркы сандары 624 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? 5-карал Нурбакыт Байкеге ийгилик каалайм. Эң сонун ырды айттагы да көптөгөн ырларды күтөбүз. Бар болуңуз, мүмкүн болсо Мирбек Атабековдун чыгармаларынан дагы суранат элек деп акыркы сандары 274 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Талантыңар өркүндөй берсин. Жигиттер, кубаныч ар дайым жүзүңөн күлкү кетпей, колуңа гитараң түшпөй, аман жүр, чарбачылык ийгилик каалаймын. Экөөңө тең жараткан Кудай ден соолук берсин, бар болгула деп жеңең Айзада деп акыркы сандары 138 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Кочкордон салам дейт. Таекең Качкынбек, Таежең Сайрагүл, өмүрүң узун болсун, азаматсың, ушунуңан жазба деп акыркы сандары Чоң рахмат. 818 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Дагы келип түшкөн билдирүүлөргө назар сала турган болсок, кутмандуу кечиңиздер менен Кубаныч, мен сени аябай жакшы көрөм, эжең Эку деп акыркы сандары 224 менен аяктаган абонент SMS бүлдүрүүсүн калтырган. Мен сени аябай жакшы көрөм дегенде сиз сөз салып, көз салып жүргөн айым жазып үйдү деп жүрөктөр толкундап кетти окшойт, Жага жеткен жокпузбу? Сандыктар ачылып кете берет. Негизи досум экөөбүздүн тең азырынча жүрөгүбүз бош, башыбыз бош. Мен ойлойм азырынча чыгармачылык менен алектенсек, сүйүүгө өзүнүн убактысы келет, өзүнүн учуру болот деп ойлойм да. Азырынча көбүнчө чыгармачылыкты карап атабыз. Болду, ушул жерде токтотуп алалы. Эч кайда алыстабайбыз, кыскача жарнамалык түрмөк бар. Көрөрмандардын өтүнүчү суранычы боюнча студиябыздын меймандарынан Мирбек Атабековдун Кечки Бишкек талшындагы чыгармасын аткаралым. Келиңиздер. Кечки Бишкек, мен көргөн тагдырга болдуң себеп. Муз кайланган көңүлдүн дартына жобуң керек, жобуң керек. Азыр кайда айтчы мага, бакытка балкыган жан дүйнөм чалкыган жаным, жалындаган жараланган жүрөгүмдү. Sen аны билбейсиң, sen аны сезбейсиң, sen менде сүйбөйсүң жаным. Суктанып караганың, көңүлдү балап аяганың, андагы мамилеңди мен кимден таба аламмын? Ой баскан саналарым, ору бастыным жараладың. Балким жолугуп мен айткым келет сага барын. Кечки Бишкек терип койчу. Утулгус күндөрдү кылдың белек, ал кездерде айттырбай түшүнүп жүргөн элек. Азыр кайда айтчы мага,
бақытқа балқыған, жан үнім чалқыған жаным. Жалындаған, жараланған абалымды. Сен аны білбейсің, сен аны сезбейсің, сен менде сүйбейсің жаным. Суқтанып қарағаның, көңілді балап аяғаның, андағы мамиліңді мен кімден табалыммын? Ой басқан саналарым, ору бастүйнім жараладың. Бәлкім жолығып мен айтқым келет саға барым. Бале. Ал чағалы. Эфиріміздің уақытысы дағы тарып баратат. Баяғы жағымды шығарма, керемет атқару, ошомен биргеле көрөрмандардын келип түшкөн билдирүүлөрдү аябай көп. Мүмкүн болсо сиздерден дагы бир жакшы чыгарма болсун. Андан кийин көрөрмандардын кеткен билдирүүлөргө назар салып эфир жыйынтыктайлы. Ошо Аселдейм деп дайлы онда. Аселдейм пробиткө. Тональный соль дис деген чарт койсоң. Ушул туура эле болот ошо. Татымың тонун балы Аселдей, түшүнүп ешем башка эмнедей. Арзумду аяганда туюлармын, ичимен канча сага эзилбейин, эзилбейин, эзилбейин Аселдейин. Тобулағы аққандай, алма бүчүр ачқандай, айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Жаздың таңың атқандай, бұлбұл гүлін тапқандай, айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Сіздер деп атканда мен көрөрмандардын келген билдирүүлөргө көз жүгүртүп атам да. Анан айтып атпайбы бул жерде бир көрөрманыбызчы. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен аябай жакшы ырды айта экенсиздер. Мирбек Атабековдон ашыңыздар, аракет кылыңыздар. Эң негизгиси ден соолук, аманчылык каалаймын деп акыркы сандары 669 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен Нурбакыт бар бол, чармачылык ийгилик каалаймын. Эң негизгиси ден соолук, оорубагыла деп акыркы сандары 604 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Бир көрөрманыбыз жазыптыр. Мүмкүн болсо дагы бир чарма аткарыңыздарчы деп. Ошо эме кылбайлы анда. Учурдан пайдаланып баягы телевизордо мен ата-энем көрүп атат да. Ата-энеме ошо апама атайын арнап энекебай деген чыгарманы аткарып коеюн. Жакшы болот. Ошо кабыл алып коюңуздар. Энекебай, ойыгым ыйыгым, энекебай, огутманым уюлу, алдып мени карыш жолго узатсын. Каптап күн түн, ак сүтүңдү эмгеңди. Энекебай, билем туям эмгегиң. Энекебай, өмүр жашың мен жедим. Татып айткон минуталык
татып айтко мен уталык толгоңо менин күндү алып келип бергенми алып келип бергенми Бали. Апаларыбыз бар болсын. Сөз жоқ. Бар болыңыздар, шығармашылық игілік қалаймыз. Бұйырса, алдыда, келешекте сіздерден жалпы қоғамшылық, жалпы музыка көрермандары, музыка сүйермандары сіздердің рыңыздарды бағалап, сүйіп ұққан атқарушыларға, ыршыларға айланыңыздар. Сіздерге чоң рахмат, соңғы микрофон болсын. Сен сөйлеп қойшы. Сен сөйле. Соңғы микрофон баяғы мен жақындарыма, туғандарыма салам жолдап қойын. Мен айылыма, ата-энеме, ең біріншіден ошо атама, апама, бір туғандарыма, мени көрүп жатқан бардық туғандарыма, тааныштарыма ысык салам. Ошо? Кубаныч, сиз? Биз ушул жарык дүйнөгө алып келген апама, атама терең ыраазычылык. Апалар бар үчүн биз бул жакта отурабыз. Ошол чыгармачылыгыбызга чоң-чоң ийгиликтерди каалайм, өзүм сага дагы бийиктерден көрүнөлү. Ар дайым аман эсенден соолукта жүрөлү. Бардык кыргыз элиме дагы асманыбыз ачык болсун, ден соолукта бололу, эч качан оорубайлы. Жүрөктө ар дайым жылуулук жашасын, жүзүбүздөн жылмайып кетпесин. Бар болыңыз, ыраазычылык билдирели. Студиябыздын меймандары Нурбакыт Карыпбеков жана Кубаныч Сапаркуловдор болду. Биз сапарыбызды алга карай улайбыз.